Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім, ызғарду түн жана, жансау қалаған жүріп. Күз айының ызғарду түні. Асман тешеліп қалғандай жаңбыр нөшірліп куып, шамал бак дарақтарды тамырынан жулып кетшідей улып жатты. Шаардын четиндеги караңгы көчөлөрдүн биринде баткакка малынган, жылаңайлап бир кыз жан талаша чуркап баратты. Анын үстүндөгү жуга, кызыл түстөгү жибек көйнөгү суу болуп, денесине жабышып калган. Кыздын аты Айпери эле. Болгону 19 жаштагы, айылдан шаарга, жакшы жумуш, жаркын келечек деген курулай убадага алданып келген нарестеи таза кыз. Бирок анын акыркы 3 ая нагыз тозакка айланган. Ал түшкөн жер жумушуулар жатаканасы эмес, шаардын эң бай жана мыкаач адамдары эс алчу жашыруун сойкуана болуп чыккан. Күн сайын кордук, коркутуу жана качууга болгон үмүтсүз аракеттер. Бүгүн гана кардарлардын бири мас болуп уктап калганда, Айпери ваннанын терезесин сындырып, айнектин сыныгына колу бутун телип алганына карабай, экинчи кабаттан секирип качкан болчу. Издөө жана коркунуч. Анын артынан иттердин үргөнү жана эркектердин орой кекирктары угулуп жатты. Кармагыла аны. Эгер качып кетсе, кажоюн баарыбыздын терибизди тирүүлөй шыпырат. Батыраак. Деген каролчулардын үнү жаңбырдын дабышын аралап, Айперинин жүрөгүн түшүрүп жатты. Айперинин өпкөсү үзүлүйүн деп демек ыстыгып баратты. Буттарындагы кеселген жаракаттардан аккан кан жаңбыр суусу менен аралашып, баткакка сиңип жатты. Ал караңгыда эч нерсени көрбөй, болгону алдыга гана умтулду. Күтүлбөгөн жерден алдынан бийик жыгач тосмо жана чоң сарайдын карааны көрүндү. Бул шаардын четиндеги байлардын бирине таандык, асыл тукум жылкылар багылуучу чоң ат сарай эле. Айпери тосмонун жыртыгынан сайылып кирип, сарайдын жарым-жартылай ачык турган оор эшигинен ичкери кирди. Сарайдын ичиндеги тынчтык. Сарайдын ичи жыпжылуу экен. Кургак чөптүн, аттын терисинин жана эмен жыгачынын аралашкан жыты кыздын мурдуна бурк эте түштү. Бул жердеги тынчтык сырттагы бараондон жана артынан кууп келе жаткан тозактон таптакыр башка дүйнөдөй сезилди. Кыз караңгы бурчка, чөптөрдүн арасына кирип, тизисин кучактап, дирилдеп отуруп калды. Ал ыйлаган жок, анткени коркконунан көз жашы да соолуп калган эле. Сарайдын экинчи четинде күңүрт сары жар күйүп турду. Ал жерде 25 жаштардагы даллуу, узун бойлуу жигит отурган. Анын аты Бекзат эле. Бекзат адамдарга караганда жылкыларды көбүрөөк түшүнгөн, сөзү аз, бирок мүнөзү тоодой бекем жигит. Ал кажоюндун эң сойку, эң асаба, карагер, аттуу тулпарынын жалдарын тарап, аны менен акырын сүйлөшүп жаткан. Тынчтан, карагер, сыртта жөн эле шамал, деди Бекзат аттын мойнунан сылап. Күтүлбөгөн жерден карагер кулактарын дикиңдетип, сарайдын бурчун карай бышкырып тынчсыздана баштады. Жылкылар адамдын коркунучунда, чоочун жытты да, дароо сезишет. Күтүүсүз жолугушуу. Бекзат ордунан турду. Колуна илгичти, вила алып, жарыкты көтөрүп, аттардын акырларын бойлоп жай басып жөнөдү. Анын кадамдары салмактуу, көздөрү краанкындай курч эле. Ал чөптүн арасынан чыккан алсыз, дирилдеген үндү укту. Ким бар ал жерде? Деди Бекзат жоон, буйрукчул үн менен. Чык бери. Айперинин жүрөгү токтоп кала жаздады. Табышты. Мени кармашты. Деген ой мээсине чагылгандай урду. Бирок жарык жакындаганда ал колунда курал кармаган кароолчуну эмес, жөнөкөй жумуучу кийимчен, жүзүндө улутуулугу бар бейтааныш жигитти көрдү. Бекзат алдындагы көрүнүштөн улам тактоп калды. Чөптүн арасынан ага жапайы, үркөн кийиктин көздөрүндөй болгон капкара көздөр тигилип турду. Кыздын үстүндөгү кызыл көйнөгү жыртылган, чачтары бетине жабышкан, ал эми жылаңайлак буттары канга боелгон эле. Кыз ушунчалык катуу дирилдеп жаткандыктан анын тиштеринин бири-бирине тийген үнү угулуп турду. Сен кимсиң? Бекзат илгичин төмөн түшүрдү.
Анын үнүндөгү кардуулук жоголуп, ордун таң калуу ээледи. Айпери алдыга сойлоп чыгып, Бекзаттын өтүгүн кучактап калды. Суранам, байке, мени кууп чык. Кыздын үнү бүтүп, антып жиберди. Алар мени өлтүрүшөт. Мени кайра ал жакка бербеңиз. Жалбарам сизге. Бекзат мындайды күткөн эмес. Ал тоодо өскөн, шаардын ыплас иштеринен алыс, таза жигит эле. Кыздын кызыл көйнөгүнө, анын абалына карап, Бекзат анын кайдан качып чыкканын ичинен болголоду. Бирок бир нерсе айтууга үлгүрө электи. Сарайдын сыртынан иттердин катуу үргөнү жана машинанын тормозунун чыйылдаган үнү угулду. Эшикти каккан ажал. Ушул сарайга киргендей болду. Эшикти тарткыла, деген орой эркектин үнү жаңырды. Сарайдын чоң жыгач эшигин бирөөлөр бар күчү менен муштап тепкилей башташты. Эй, ичинде ким бар? Эшикти ач. Бизден качкан бир канчык ушул жакка кирди, иттер изин ушул жерге чейин алып келди. Ач дейм. Айперинин көздөрү аңтарылып, эс учун жогото жаздады. Ал Бекзаттын колунан бекем кармап, жок, деп гана шыбырап жатты. Бекзаттын алдында эки гана тандоо бар эле. Же кызды алардын колуна салып берип, өзүнүн тынч жумушун, жашоосун улантуу. Же бейтааныш кыз үчүн шаардын эң коркунучтуу кылмышкерлери менен тирешүүгө баруу. Бекзаттын жаагы түйүлүп, көздөрү оттой жанды. Ал кызды колунан тартып тургузду да, сарайдын эң төрүндөгү чөптөр жыйылган үстүңкү кабатка, чердакка карай тепкичти көрсөттү. Тез өйдөгө чык. Чөптүн эң түбүнө кирип жат да, демеңди чыгарба, деди Бекзат тез жана кескен түрдө. Кыз жогору карай жүргүлүп чыгып кеткенде, Бекзат колундагы жарыкты өчүрүп, сарайдын эшигин көздөй басты. Эшиктин артында 5-6 куралчан, ачууланган бандиттер турган. Бекзат терең дем алды да, сарайдын оор эшигин акырын ачты, 2 бөлүм, иттердин тиши жана карагердин каары. Бекзат сарайдын оор, темир илгичтүү эшигин акырын ачты. Эшик ачылар замат сырттагы ызгаардуу шамал менен нөшөрлөгөн жаңгыр сарайдын ичине суук демин бүркүп, Бекзаттын бетине чабылды. Басагода 5 эркек турган. Алардын үстүндө суу өтпөс кара плащтар, колдорунда жаркылдаган фонариктер жана темир союлдар бар эле. Алдыда турган, бетинде тыргы бар, ар бирок тарамыштуу киши эки чоң, азуусун арсайткан добермантин. Эмне болду? Түн ортосунда мынчалык ызы-чуу салып, Бекзат үнүн жогорулатпай, бирок салмактуу, уйкудан жаңа ойгонгон адамдын түрүн көрсөтүп сүйлөдү. Анын оң колу байкатпастан эшиктин кырына таянып, эгер алар күчкө салса, даяр турууга ыңгайлашты. Тарыгы бар киши фонаригин түз эле Бекзаттын көзүнө каратты. Бизден бир канчык качып кетти. Жылан айлак үстүндө кызыл көйнөгү бар. Иттер изди ушул сарайдын эшигине чейин алып келип, тактоп калышты. Четке чык, ичини тинтип чыгабыз, деп буйрук берди ал, эшикти түртүп кирүүгө аракет кылып. Бекзат ордунан жылган жок. Ал Дениси менен эшиктин жарымын тосуп турду. Бул сарай шаардык кеңештин депутаты Аскарбековго таандык экенин билесиңерби? Деди Бекзат муздак үн менен. Ичиндеги аттардын баасы силердин өмүрүңөрдөн да кымбат. Бир нерсе болсо кажуюл мени эмес, силерди тирүүлөй соёт. Бул сөз тырыгы бар кишини бир азга тактотту. Аскарбековдун аты шаардагы кылмыш чөйрөсүнө да, бийликке да белгилүү таасирдүү адам болчу. Бирок бандиттердин кажуюну да жөнөкөй адам эмес эле. Бизге баары бир кимдики экени. Кыз ушул жакта. Иттер алдабайт, деп ал иттердин чынжырын бошотту. Эки доберман сарайдын ичине атылып кирип, жер жыттап, алдыга умтулушту. Тулпардын каргоосу. Бекзаттын жүрөгү шууфтей түштү. Эми бүттү деп ойлоду ал. Бирок табият менен айбанаттардын өзүнүн жазылбаган мыйзамдары бар эмеспи? Сарайдын ичиндеги нымдуу чөптүн аттын тердеген тирисинин жана кыктын күчтүү жыты Айперинин жытын басып кеткен эле.
Анын үстүнө иттердин чоочун үнү жана кыймылы сарайдын эң төрүндө турган карагерди катуу ачуулантты. Бул кара тулпар жөнөкөй ат эмес болчу. Ал өтө азуу, кишиге көп үйүр албаган, өзүнүн аймагын кызганган жанвар эли. Иттер анын акырканасына жакындаганда, карагер арткы эки бутуна туруп, катуу кишенеп, алдыңкы туяктары менен темир тосмону бар күчү менен тепти. Тарс. Сарайдын ичи жаңырып, тосмонун темири майышып кетти. Карагердин көздөрү оттой жанып, оозунан ак көбүк чачырап, иттерди көздөй атырылды. Добермандар канчалык үйрөтүлгөн, каардуу иттер болсо да, ал тулпардын каарынан коркуп, куйруктарын кысып, артка качып чыгышты. Каргыш тийсин. Иттерди тарткыла артка. Деп пикирди тырыктуу киши. Бул жинди, неме иттерди өлтүрүп коет азыр. Бекзат дароо алдыга чыгып, бандиттерди эшикти көздөй сүрө баштайт. Мен силерге эскерттим. Карагер бир үркүсө тактобойт. Өзүң өрдүн итиңерди да, мени да, өзүң өрдү да ажалга каптайсыңар. Бул жерде жылкынын жытынан башка эч нерсе жок. Кыз эшиктин алдынан өтүп, балким Дарья тарапка кеткендир. Жамгыр изди жууп кетти. Бандиттердин бири сарайдын үстүңкү кабатына, чердакка карай кеткен жыгач тепкичти фонариги менен жарык кылды. Үйдөдө эмне бар? Балким ошол жакта жашырынып жаткандыр. Мен чыгып көрөм. Ал тепкичке бутун кайгондо Бекзат анын алдын туруп калды. Анын көздөрүндө эч кандай коркунуч жок, тескерисинче жырткычтыкындай салкындык бар эле. Үйдөдө кургак чөп гана бар. Бирок устундары чирип калган. Чыксаң өзүң билесиң, кулап түшүп маюнуңду сунсаң, мен жооп бербейм. Баса ал жерде келемиштер көп, издегениңерди келемиштердин арасынан тапсаңар, кана эмесе. Жасалма ишенимдүүлүк жана карагердин токтобой кишенеп, тосмону тепкен үнү бандиттердин жүрөгүнүн ишин алды. Тырыктуу киши жерге түкүрүп, фонаригин өчүрдү. Кеттик бул жерден. Депутаттын жинди аты менен талашпайлы. Дарыянын жээгин карагыла. Ал Бекзатка кайрылып, эгер кызды жашырып жатканыңды билсек, сарайыңды да, өзүңдү да кошо өрттөп кетебиз. Алар чыгып кетишти. Унаанын мотору оталып, дөңгөлөктөрү баткакты чачырата, ордунан козголгон үнү угулду. Жарым жан жана жан жылтар мээрим. Бекзат сарайдын эшигин бекем жаап, темир илгичти ордуна салды. Ал дубалга сүйүнүп, оор үшкүрүнүп алды. Бул анын жашоосундагы эң коркунучтуу мүнөттөр эле. Андан соң ал карагердин жанына барып, анын мойнунан сылат. Жарайсың, жанбарым. Сени көбүз бүгүн бир күнү жанды сактап калдык, деди ал акырын. Бекзат тепкич менен үстүңкү кабатка чыкты. Ал жер караңгы болгону чатырдын тешиктеринен жамгырдын тыпылдаган үнү угулуп турду. Чыга бер. Алар кетти, деди Бекзат жумшак үн менен. Чөптүн эң терең жеринен Айперинин сөлөкөтү көрүндү. Ал чөпкө аралашып тагалонуп жатып алган экен. Кыздын үстүндөгү жука көйнөгү суу болуп, денеси музга айланып, титирегини ушунчалык катуу болгондуктан сүйлөөгө да алы келген жок. Анын буттарындагы айнектелген жаракаттарынан канали да токтобой чөпкө жугуп жатыптыр. Бекзаттын жүрөгү мылжып кетти. Ал катаал тоолук жигит болсо да, аял затынын мынчалык корду көргөнүн биринчи жолу көрүп жаткан эле. Ал үстүндөгү калың, койдун жүнүнөн токулган жылуу кемселин, курткасын чечип, кыздын ийине жапты. Коркпо. Эми эч ким тийбейт сага. Жүр ылдыйга түшөбүз. Бутуңду таңыш керек, болбосо каның көп кетип калат. Бекзат Айперини колунан акырын жөлүп, ылдый алып түштү. Ал сарайдын жылуу бурчуна, чөптүн үстүнө отургузуп, өзүнүн бөлмөсүнөн аттарга калдануучу биринчи жардам кутучасын алып чыкты. Ичинде таза бинт, йод жана жаратты айыктыруучу майлар бар эле. Бекзат кыздын алдына тизелеп отуруп, анын канга боелгон, баткак болгон кичинекей буттарын жылуу суу менен жууп баштады. Айпери оорудан улам онтоп жиберди, бирок бутун тарткан жок. Ал Бекзаттын чоң, олдоксон көрүнгөн колдору канчалык назик жана аяр кыймылдап жатканын сезди.
Анын өмүрүндө эч бир эркек ага мынчалык адамгерчиликтүү мамиле кылган эмес болчу. Атың ким? Деп сурады Бекзат йод сүйкөп жатып. Кызды алаксытуу үчүн сөзгө тарткысы келди. Ай, Айпери. Деди кыз үнү дирүлдеп. Айпери. Асмандын кызындай эле атың бар экен. А менин атым Бекзат, сен ал тазакка кантип түшүп калдың? Айперинин кирпиктеринен жаш куюлуп түштү. Ал баарын айтып берди. Айылдагы улуу апасын багам деп шаарга келгенин, курбусунун официант болуп иштейсиң деген алдоосуна ишенип, паспортун алдырып, кулдукка түшүп калганын, ал жактагы кыздардын көргөн азабын, жана бүгүнкү качуусун баарын төктү. Бекзат унчукпай угуп отурду. Анын жаак булчуңдары түйүлүп, ичинде чоң ачуу кайнап жатты. Бул шаардын кооз имараттарынын артында ушундай мыкаачылык жатканына ал жийиркенип кетти. Таңдын атышы жана оор чечим. Айперинин буттарын таанып бүткөндөн кийин Бекзат ага ысык чай демдеп берди. Кыз кемселге уранып, ысык чайды ууртаганда гана бир азга өңүнө келип титирегени басылды. Уйку сауратып, ал Бекзаттын жанында чөптүн үстүндө көзү иленип кетти. Бекзат уктаган жок. Ал сарайдын кичинекей терезесинен сыртты карап отурду. Жамгыр басылып, асман бозоруп, таң атып келе жатты. Таңдын атышы бул куткарылуу эмес, жаңы коркунучтун башталышы болчу. Саат 8-де сарайга башка жумушчулар жана кароолчулар келет. Ал эми түшкө маал Кажоюн Аскарбеков өзү келип карагерди көрүп кетмей адети бар. Эгер алар Айперини бул жерден көрүп калышса, Бекзатты да кызды да аяшпайт. Анткени ал Сойкукананын артында дал ушул таасирдүү адамдардын колдоосу турушу толук мүмкүн эле. Бекзат карагерди карат. Тулпарда уктабай, Бекзатка акылдуу көздөрү менен тигилип турган. Бекзат ордунан турду. Анын башында бир гана жинди, бирок бирден бир туура ой бар эле. Бул сарайдан, бул шаардан качуу. Ал уктап жаткан Айперини акырын ойготту. Айпери. Туура таң атып калды. Кыз чөчүп, ойгонуп, кайрадан коркунуч сезимине алдырды. Мени берип саласызбы? Жок, Бекзат анын көзүнө тике карат. Биз бул жерден кетебиз. Мен сени тоого, өзүмдүн айылыма алып кетем. Ал жаккалардын колу жетпейт. Бирок бизде унаа жок. Бизге ат керек. Бекзат сарайдын дубалында иленип турган эң кымбат Кажоюндун жеке эрине кол созду. Ат мен үнө билесиңби? Деп сурады ал, үч бөлүм, таңкы туман жана эркиндикке карай, секирип. Ат мен үнө билесиңби? Деп сурады Бекзат, колундагы оор, кымбат баалуу булгаары эрди кармап туруп. Айперинин көздөрү чоңоюп кетти. Ал айылда чоңойгону менен момун, жоош аттарды гана көргөн. Ал эми маңдайында турган, булчуңдары ойноп көздөрүнөн ат чачкан карагерге жакындоонун өзү эле коркунучтуу сезилди. Кыз акырын башын чайкады. Жок, мен мындай чоң атты минген эмесмин. Ал мени өлтүрүп коет го. Бекзат эрди карагердин жонуна акырын салып, айылын бекем тартып жатып, кызга кайрылды. Коркпо, карагер адамдын жүрөгүндөгү коркунучту да, тазалыкты да сезет. Ал азыр биздин жалгыз куткаруучубуз. Кажоюндун бул тулпарынын баасы шаардагы эң кымбат 2 батирдин кунуна барабар. Мен азыр уурулук кылып жатам. Бирок адамдын өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок. Бекзат Айпериге өзүнүн жылуу өтүгүнүн ичинен чыккан калың жүндөн токулган байпакты берди. Буттарыңды ушуга ороп ал. Жылаңайлак ат минсең, кан тамырларың тоңуп калат. Айпери титиреген колдуруу менен байпакты бутуна кийип, Бекзаттын кемселин бекем оранып алды. Бекзат карагерди акырдан жетелеп чыкты. Сарайдын ичиндеги башка жылкылар да тынчсызданып, буттары менен жер чапчый башташты. Алар карагердин узак жолго чыкканы жатканын сезип жаткандай эле. Качуу мүнөттөрү. Сыртта жамгыр басылып, бирок ордун коюу, сүттөй ак туман ээлеп алган болчу. Таңкы саат 5:30.
Бул убакыт түнкү кароолчулардын эң катуу уктаган же көңүлүбү бурулган учуру. Бекзат сарайдын негизги эшиги менен эмес, чөп киргизе турган артка, эски дарбаза менен чыгууну туура көрдү. Ал Айперини көтөрүп, эрдин артына отургузду. Менин белимден бекем кучакта. Эмне болсо да кое бербе. Карагер ордунан катуу казголот деп эскертти жигит. Айпери Бекзаттын белинен эки колу менен бекем кучактап, башын анын кең далысына жөлөдү. Жигиттин денесинен чыккан жылуулук жана анын ишенимдүү кыймыл аракети кыздын жүрөгүндөгү үрөйдү бир аз болсо да баскандай болду. Бекзат эрге секирип минип карагердин тизгинин колго алды. Ошол учурда сарайдын негизги дарбазасынын жанынан машинанын жарыгы көрүнүп, дөңгөлөктөрдүн шагылды тепсеген үнү угулду. Бул эртең мененки нөөмөткө келген күзөтчүлөр эле. Кеттик, деп шыбырады Бекзат. Карагер Бекзаттын буйругун күтүп тургансып ордунан октой атылды. Алар арткы эски дарбазадан чыгып коюу тумандын арасына сүңгүп киришти. Артынан бирөөлөрдүн «Эй, сарайдын эшиги ачык калыптыр. Ким бар ал жакта» деген кыйкырыктары угулуп кала берди. Туман алардын эң негизги союздашына айланды. Карагердин туяктары баткактуу жерди оодарып, шаардын четиндеги таштанды төгүлүүчү жайларды, эски заводдордун урандыларын аралап, алдыга карай зулдап баратты. Айпери көзүн жумуп, шамалдын шкырыгын жана ал тулпардын жүрөгүнүн согушун гана сезип баратты. Муздуу суу жана изди жашыруу. Шаардын четинен чыккандан кийин алардын алдына терең жана агымы катуу дарыя чыкты. Күз мезгилиндеги дарыянын суусу муздак, түсү көргөшундай каралжын тартып турган. Биз суудан кечип өтүшүбүз керек, деди Бекзат аттын башын буруп. Бандиттердин иттери из кууп келе жаткан болсо, суу биздин жытыбызды жууп кетет. Буттарыңды өйдө көтөр. Карагер муздак сууга киргенде бир азга тайсалдап барып, кайрадан ишенимдүү алдыга кадам таштады. Суу аттын көгүрөгүнө чейин жетип, муздак агым Айперинин буттарын жалап өткөндө кыз чыйрыгып кетти. Бирок Бекзат карагерди чеберчилик менен башкарып, тайгак таштардан аман эсен өткөрүп, дарыянын экинчи жээгине алып чыкты. Эми алардын алдында узун тала жана андан ары көгөрүп көрүнгөн бийик тоолор жатты. Тоо Бекзаттын үйү. Ал жактын ар бир капчыгайын, ар бир үңкүрүн 5 манжасындай билет. Эгер тоого жетип алышса, аларды табуу дээрлик мүмкүн эмес эле. Аскарбековдун каары жана бириккен күчтөр. Дал ушул учурда шаардагы ат сарайда чыныгы тозоп башталган эле. Эртең мененки саат 8-де сарайдын кароосуна кымбат баалуу жол тандабас келип токтоду. Ичинен шаарды кеңештин депутаты, ошол эле учурда көмүскө бизнестин кажоюну Аскарбеков түштү. Анын жанында түнө Айперини издеп келген тырктуу бандит, аты Самат, башын шылкыйтып турду. Демек, сен мага менин эң кымбат тулпарымды бир сасык жылкычы уурдап кетти деп жатасыңбы? Аскарбековдун үнү акырын чыкса да, андагы каар айланадагылардын үрүйүн учурду. Кажоюм. Биз түнү көлгенде ал жигит сарайдын эшигин тосуп, карагерди шылтоо кылып бизди киргизбей койгон. Көрсө ал канчыкты ошол жылкычы жашырып калган экен. Алар таңга жууп качып кетишиптир, деди Самат зирелдеп. Аскарбековдун көздөрү канга толуп кетти. Ал кыз веб сойкуканадан качкан катардагы кыз эмес. Анын колунда менин өнөктөштөрүмдүн жашыруун тизмеси жазылган флешка бар болчу. Ал флешканы кече менин бөлмөмдөн уурдап чыккан, деп бакырды депутат. Эгер ал тизме милицияга же атаандаштарыма жетсе, менин империям кулайт. Ал эми карагер. Карагер менин намысым. Аскарбеков чөнтөгүнөн телефонун алып чыкты. Тезинен бардык адамдарыбызды бутка тургузгула. Жолдордун баарын тоскула. Дрондорду асманга чыгаргыла. Жылкычынын кайдан келгенин, айлы кайсы экенин архивинен тапкыла. Кызды тирүүлүй тулпарды чийилбеген бойдон алып келгиле. Ал эми тиги жылкычына аны мага байлап алып келгиле. Анын терисин өз колум менен сыйрыйм. Тоо этегиндеги буктурма.
Чач түштү. Бекзат менен Айпери тоо этегиндеги биринчи ашуунун түбүнө жетип келишти. Карагер чарчаган болсо да, тулпарды каны ойноп алдыга умтулуп жатты. Айперинин алы кетип, Бекзаттын далысына башын жөлөгөн бойдон эс учун жоготуп бараткан. Айпери, чыда. Бир аз калды. Тигил кактуунун ичинде эски койчулардын кепеси бар. Ошол жерден атты да өзүбүздү да дем алдырабыз, деди Бекзат. Бирок алар Капчыгайдын оозуна кире бергенде Бекзаттын кулагына тааныш эмес, чыйылдаган үн угулду. Ал башын көтөрүп асманды караганда, булуттардын арасынан кара чекитти байка. Бул аларды издеп жүргөн учкучсуз аппарат, дрон эле. Бекзат дрондун камерасы аларды тартып алганын дароо түшүндү. Эми куугунчулар алардын так координатасын билишет. Жол тандабастар менен тоонун этегине жетүү алар үчүн 1 сааттык гана иш болчу. Беккем карман. Деп пикирди Бекзат жана карагерди Капчыгайдын эң кууш, таштак жолуна карай буруп, жогоруну көздө чапты. Алар эски койчулардын кепесине жетишти. Бекзат Айперини аттан түшүрүп, ичкериге киргизди. Кепенин ичи муздак, бирок кургак эле. Биз бул жерде узакка кала албайбыз. Алар бизди көрүштү. Алар жакындап келе жатышат, деди Бекзат терезеден дүрбү менен төмөндү карап. Алыстан дарыянын жээгинен чаң сапырып келе жаткан 3 кара жол тандабастын карааны көрүндү. Алардын ичинде куралданган, өлүмдөн көрпөгөн жалданма бандиттер келе жаткан. Айпери Бекзаттын колунан кармады. Анын көздөрүндө үмүтсүздүк пайда болду. Бекзат, мени таштап кет. Аларга мен гана керекмин. Сен атты алда, тооңа качып кет. Менин айымдан сенин өлүшүңдү каалабайм. Бекзат кыздын көзүнө тике карап, анын жүзүнөн сулат. Мен баштаган ишимди эч качан жарым жолдон таштаган эмесмин. Мен сени аларга бербейм. Тоо биз тарапта Айпери, алар бул таштардын арасында кантип согушууну билишпейт. Бекзат кепенин бурчунда катылган, эски койчулардан калган кош ооз мылтыкты, ружьени сууруп чыгып, октурун текшере баштады. Эми качуу эмес, чыныгы кармаш башталайын деп турган 4 бөлүм. Капчыгайдагы жаңырык жана флешканын сыры. Эски койчулардын кепесинин ичинде парактун, эски кийиздин жананымдын жыты аралашып турду. Бекзат дубалдын бурчунан тапкан эски кош ооз мылтыкты, ружьени шашпай, бирок тез кыймылдар менен тазалап жатты. Анын жанында тактайдын үстүндө болгону 5 гана ок бар эле. 5 ок ылдыйда тиштерине чейин куралданып келе жаткан 10 чакты кесипкөй бандитке каршы. Бул согуш эмес. Жөн гана өлүм алдындагы жанталашуу сыяктуу көрүндү. Айпери терезенин тешегинен ылдыйда токтогон 3 кара жол тандабасты көрдү. Машиналардан кара кийимчен, колдорунда автоматтары бар адамдар түшүп, Капчыгайды өйдө көздөй жөөлөй башташты. Капчыгайдын жолу унаа чыгууга мүмкүн эмес, кууш жана таштак эле. Бул алардын жалгыз артыкчылыгы болчу. Айперинин бүткөн бою титиреп, Бекзаттын жанына келди. Анын көздөрүнөн жаш эмес, терең үмүтсүздүк куюлуп турду. Бекзат байке, мен сизге баарын айткан жокмун. Кыздын үнү араң угулду. Ал көйнөгүнүн ичине катылган кичинекей, кара түстөгү флешканы алып чыкты. Бекзат мылтыктын стволун жаап кызга суроолуу карат. Бул эмне? Бул Аскарбековдун өлүмү. Мен муну анын кабинетин тазалап жатып, сейфи ачык калган учурда уурдап алгам. Ичинде шаардын эң чоң чиновниктеринин, соттордун жана прокурорлордун Сойкуканага келген видеолору, алардын жашыруун бизнестери жана криминал менен байланыштары бар. Мен муну милицияга берип, аларды каматып, өзүмдү куткарам деп ойлогом. Бирок милициянын да жарымы ошол Аскарбековго иштейт экен. Алар мени кыз катары эмес, ушул флешка үчүн издеп жатышат. Бул маалымат ачыкка чыкса, Аскарбековдун бүт империясы кулайт. Бекзат флешканы колуна алып, алаканда кысты. Анын жүзүндөгү булчуңдары түйүлүп, каны кызыды. Бул жөн эле качкын кыздын окуясы эмес болчу.
Бул бүтүндөй бир чиреген системага каршы туруу эле. Эми баары түшүнүктүү, деди Бекзат оор үшкүрүнүп. Алар сени тирүү калтырышпайт экен. Мени дагы. Бирок биз аларга оңойлук менен моюн сунбайбыз. Флешканы кайракат. Ана жоготпо. Эгер биз шаардагы улуттук коопсуздук комитетинин УКМК башкы кеңсесине жете алсак, бул флешка биздин жалгыз куралыбыз болот. Капчыгайдагы биринчи ок. Сырттан таштардын кулаганы, бут кийимдердин шагылда тебелегини угула баштат. Бандиттер абдан жакындап калышкан. Алардын башчысы Самат алдыда келе жатты. «Эй, жылкычы!» деп кыйкырды Самат, үнү Капчыгайдын дубалдарына жаңырды. «Биз сенин ошол кепеде экениңди билебиз. Дрон сени тартып алган. Кызды жана анын колундагы буюмду бизге берсең, сени тирүү коёбуз. Карагерди да өзүңө ал. Бирок каршылык көрсөтсөң, бул кепени сенин мөрзөңө айлантабыз». Бекзат Айперини таш дубалдын эң калың бурчуна түртүп, өзү терезенин кырына жатты. Бул жердин аты Шумкар Уя Капчыгайы деп шыбырады ал кызга. Бул жерде таштар ушунчалык морт болгондуктан катуу добуш чыкса эле көчкү жүрөт. Мен азыр аларды коркутам. Кулагыңды бекем жап. Бекзат мылтыгын терезеден чыгарып, бандиттер турган жердин үстүндөгү бийик аскага мээледи. Баам! Кош ооз мылтыктын үнү замбиректин үнүндөй эле жаңырып, тоо ичин титиретип жиберди. Ок бийик аскадагы барпаң таштарга тийип, бир заматта чоң-чоң таштар кулап, ылдыйды көздөй шагыл аралашкан таш көчкү башталды. «Качкыла! Артты көздөй!» деп Самат кыйкырып, таштын астында калбаш үчүн жигиттери менен кошо төмөн карай тыркырап качышты. Таштардын бири бандиттердин биринин бутуна тийип, ал бакырып жыгылды. Бирок Самат тажрыйбалуу неме эле. Ал таш көчкү токтоор Замат кайра алдыга чыгып, автоматынан кепени көздөй ок жаадыра баштады. Та-та-та-та. Октор кепенин эски жыгачтарын тешип, дубалдын топурагын чаңытып жатты. Бекзат башын көтөрө албай калды. Тулпардын чабуулу жана чегинүү. Октор кепенин чатырын тешип өтүп жатканда, сырттан күтүлбөгөн добуш угулду. Кепенин артындагы чоң асканын тасасына байланган карагер ат шуунун үнүнүн жана октун жытынан улам нагыз согуштук тулпарга айланган болчу. Анын канында көчмөндөрдүн жоокер аттарынын генетикасы бар эле. Бандиттердин экөө кепени арттан айланып өтүп, Бекзатты тузакка түшүрмөкчү болушту. Алар аскага жакындаганда, карагер чынжырын үзүп жиберип, эки буттап тик туруп кишенеди да, алдыдагы бандитти көкүрүккө алдыңкы туяктары менен тээп учурду. Экинчиси коркканынан автоматын таштай качып, тең салмагын жоготуп, жардан ылдый кулады. «Карагер! Бери кел!» деп ышкырды Бекзат. Тулпар кепенин эшигине жетип келип бышкырып турду. Анын көздөрүнөн от чыгып, туяктары менен жерди оюп жатты. Бекзат Айперини колдон жулкуп тургузуп, сыртка алып чыкты. «Тез, эрге мен. Алар азыр бизди курчоого алышат. Үйдөнү көздөй, ашууну көздөй чап. Мен артыңдан жетем. Сизчи? Сизди өлтүрүп коюшат го. Мен сизсиз кетпейм». Айперинин көз жашы жамбырдай төгүлдү. «Сөзүмдү ук. Бул жерде экөөбүз тең өлөбүз. Карагер жолду билет, ал сени менин чоң атамдын конушуна алып барат. Жөнө». Бекзат кызды көтөрүп аттын үстүнө ыргытты да, карагердин саанына чапты. Тулпар таштак жол менен үйдөнү көздөй, булуттарды аралай чап кетти. Кандуу жарат жана жалгыздык. Айпери узап кеткенден кийин, Бекзат кепенин басогосуна жатып, төмөндөн чыгып келе жаткан Саматты жана анын 3 жигитин күтүп турду. Анын мылтыгында 3 эле ок калган. Бул анын өмүрү үчүн сатылып алынган убакыт болчу. Самат асканын артынан башын чыгарганда, Бекзат экинчи жолу ок чыгарды. Ок Саматтын жанындагы ташка тийип, таштын сыныгы бандиттин бетин тилип өттү. «Аткыла аны. Кааласаңар бөлүктөргө бөлүп салгыла, бирок ал тирүү калбасын», деп ачууланган Самат автоматтан тынбай ок чыгарды.
Бекзат позициясын өзгөртүп кепенин аркасына чуркап баратканда Саматтын аткан октурунун бири анын оң далысын тешип өттү. Шу. Бекзаттын денесине ысык темир киргендей болуп, көз алды караңгылаша түштү. Ал тең салмагын жоготуп жерге кулат. Далысынан аккан ысыккан кийимин суулап, ташка тамчылай баштады. Оорунун катуулугунан анын деме кыстыгып, тештерин кычыратты. Бирок ал тоолук эле. Тоолуктар оңойлук менен жан бербейт. Бекзат бар күчүн жыйнап ордунан турду да, мылтыгын таштабастан, Капчыгайдын жогору жагындагы тар жол менен өрмөлөп кача баштады. Анын артында Айпери менен Карагердин изи калган эле. Бандиттер кепеге жетип келишкенде, ал жер бош болчу. Самат жердеги кандын изин көрүп, мыйыгынан күлдү. Ал жарадар болду. Каны агып жатат. Алыска узай албайт. Артынан түшкүлө. Кыз да ушул тоонун ичинде. Жакында күн батат, алар сууктан же кандан өлүшөт. Булуттардын үстүндөгү үмүт. Айпери Карагердин үстүндө тоонун эң бийик ашуусуна, булуттардын деңгээлине чейин көтөрүлдү. Бул жерде аба, муздак, кар аралашкан жаңгыр жаап жаткан. Айпери аттын мойнунан кучактап, артына кайра-кайра кычактап карат. Бекзат көрүнбөйт. Атышуунун үнү да басылган. Күтүлбөгөн жерден Карагер тактып, артты карап акырын кишенеди. Тумандын арасынан таягына таянып кансырап, бутун араң шертип келе жаткан Бекзаттын карааны көрүндү. Анын жүзү кубарып, оң колу шал болуп салаңдап калыптыр. Айпери аттан секирип түшүп, ага көздөй чуркады. Бекзат, сизге ок тийиптир го. Сиз катуу кансырап жатасыз, кыздын үнү титиреп, эмне кылаарын билбей калды. Анын өзүнүн коркунучу унутулуп, эми ушул бейтааныш, бирок анын өмүрү үчүн өз жанын курмандыкка чапкан жигитти сактап калуу сезими ойгонду. Эч нерсе эмес. Алар артта калды. Бул ашуудан алар унаасыз өтө алышпайт. Бекзат сүйлөп жатып, көздөрү аңтарылып, Айперинин колуна кулап түштү. Айлананы коюу туман каптап, муздак шамал күчөдү. Алар тоонун чокусунда, коомдон алыс, өлүм менен өмүрдүн ортосунда жалгыз калышты. Бекзаттын каны тактобой жатты. Эгер жакынкы 1 сааттын ичинде канды токтотуп, жылуу жер таппаса, Бекзат тирүү калбайт эле. Айперинин алдында оор сыноо турду. Шаардын назик кызы эми жарадар жоокерди жана ал тулпарды башкарып, аман калуу үчүн күрөшүшү керек болчу. 5 бөлүм. Муздуу чокудагы өмүр күрөшү жана темир куштун көлөгөсү. Ашуунун башында шамал уулуп, кар аралашкан муздак жаңгыр адамдын сөөгүнө чейин өтүп жатты. Айпери эс учун жоготуп, кансырап кулаган Бекзаттын жанында тизелеп отурду. Кыздын үрүйү учуп, эмне кылаарын билбей, жигитти муздап бараткан жүзүнөн сулап ыйлап жатты. Бекзат, көзүңүздү ачыңызчы. Жалбарам, өлбүңүз. Айперинин үнү шамалдын ышкырыгына жутулуп кетип жатты. Бирок тоо башындагы катаал табият көз жашка ишенбейт. Айпери муну дароо түшүндү. Эгер ал азыр эле бир нерсе кылбаса, Бекзат каны агып же сууктан тоңуп өлөт. Кыз ордунан шарт турду. Анын ичиндеги каркок, назик шаарды кыздын ордун жапайы жаратылышта аман калуу үчүн күрөшкөн күчтүү рух ээледи. Канды тактотуу жана Карагердин акылы. Айпери Бекзаттын үстүндөгү канга боелгон кемселин чечүүгө аракет кылды, бирок жигиттин денеси өтө оор эле. Ал өзүнүн үстүндөгү суу болгон кызыл жибек көйнөгүнүн этегин бар күчү менен жыртып алды да, Бекзаттын жарадар болгон оң далысын бекем таңды. Кандын агуусу бир аз басаңдагандай болду, бирок жигиттин эриндери көгөрүп, денеси калтырай баштаган эле. Биз бул жерде кала албайбыз. Жылуу жер керек деп сүйлөндү кыз өзүнчө. Бирок алып жигитти аттын үстүнө кантип чыгарат? Айпери Карагерге жалдырап карат. Карагер, акылдуу тулпарым, мага жардам берчи. Ал сени баккан, сени сактап калган. Эми биз аны сакташыбыз керек. Жатчы, суранам. Кереметти караңыз. Карагер кыздын сөзүн түшүнгөндөй, алдыңкы эки бутун бүгүп, жерге акырын чөктү.
Анын акылдуу көздөрүндө адамдыкындай тереңдик бар эле. Айпери бар күчүн жыйнап Бекзаттын колунан тартып, жөлөп таяп отуруп, аны карагердин ээрине жаткызды. Андан соң өзү артына минип, Бекзаттын денесин кулап кетпеши үчүн өзүнүн белине кур менен бекем байлап алды. Алга, карагер, сен жолду билесиң, үйгө алып бар бизди, деп шыбырады Айпери тулпардын жалынан сылап. Карагер ордунан оор туруп, туман каптаган кууш жол менен жогорууну көздөй, аскаларды аралап жөнөдү. Таш караодогу түн. Караңгы келип, тоонун суугу күшүгөндө, карагер эки асканын ортосуна жашынган, сырттан караганда таптакыр байкалбаган эски таш үңкүргө келип токтоду. Бул Бекзаттын чоң атасынан калган таш кароо аттуу жашыруун баш калкалоочу жай эле. Ичине шамал кирбеген, таштан өрүлгөн кичинекей бөлмөсү бар экен. Айпери Бекзатты аттан түшүрүп, үңкүрдүн төрүндөгү эски кийиздин үстүнө жаткызды. Бактыга жараша, бурчта кургак отун, кичинекей калай идиште ширеңге жана чайдын чамасы бар экен. Кыз дароо от жакты. Таштын ичине жар кирип, оттун табы Бекзаттын тоңуп калган денесин жылыта баштады. Айпери сырттан таза кар алып келип, аны калай идишке эритип, Бекзаттын жараатын жууду. Ок далынын этин тешип чыгып кеткен экен, сөккө тийбеген чоң бакыт болчу. Бирок жигиттин дене табы көтөрүлүп, отун табындай ысып жөлүп жатты. Апа! Карагерди бербейм деп антып жатты Бекзат эс учун бербей. Айпери анын жанына отуруп, колунан бекем кармады. Тоо башындагы жалгыздык, үңкүрдүн ичиндеги оттун жарыгы жана жарадар жоакердин деми кыздын жүрөгүндөгү эң терең сезимдерди ойготту. Ал өзүнүн өмүрүндө биринчи жолу кимдир бирөөгө ушунчалык керек экенин сезди. Бекзаттын ыстымасын түшүрүү үчүн Айпери кар менен анын чекесин сүртүп, таң атканча көз ирмебей жанында отурду. Үмүт жана сыр чечишүү. Таңга жууп Бекзаттын дем алуусу калыбына келип, көзүн акырын ачты. Алгач ал кайда экенин түшүнбөй, дубалдагы таштарды карап жатты. Анан жанында оттун жарыгында уктап калган Айперини көрдү. Кыздын жүздөрү көө болуп, чачтары уйпаланып калса да, Бекзат үчүн ал ашыл тапта дүйнөдөгү эң сулуу перидей көрүндү. Бекзат кыймылдайын деди эле, далсындагы катуу оорудан улам онтоп жиберди. Айпери чөчүп ойгонуп кетти. Бекзат, сиз өзүңүзгө келдиңизби? Ооруп жатабы? Кыздын көздөрүнөн кубанычтын жашы тегеренди. Сен мени таштап кеткен жоксуңбу? Бекзат алсыз жылмайт. Мен сага карагер менен качып кет дебедим беле. Бул жерге өзүң жеткирип келдиңби? Мен сизди таштап кете албайт болчумун. Сиз менин өмүрүм үчүн өз жаныңызды табокелге салдыңыз. Мен дагы аягына чейин сиз менен болом, деди Айпери чечкиндүү. Бекзат ордунан бир аз көтөрүлүп, Айперинин колун кармады. Алардын көздөрү чагылышканда сөздүн деле кереги жок эле. Алар бири-биринин жан дүйнөсүндөгү жарааттарды көрүп, экөө тең ушул тоо арасында бири-биринин башка эч кимиси жок экенин түшүнүштү. Бул Ташкароо менин экинчи үйүм, деди Бекзат демин басып. Бул жерден бизди эч ким таба албайт. Бир нече күн күтөбүз. Мен бутума турганда, тоонун аркы бетиндеги чек арага чейин карагер менен өтүп кетебиз. Ал жакта менин тааныштарым бар. Флешканы ошол жактан көз карандысыз журналисттерге өткөрүп беребиз. Аскарбековдун колу ал жакка жетпейт. Асмандан келген ажал. Бекзаттын планы кемчиликсиздей көрүнгөн. Экөө тең алдыдагы эркин жашоо тууралуу ойлонуп, бир азга болсо да коркунучту унутуп калышкан эле. Сыртта күн чайыттай ачылып, тоо чокуларындагы карлар күндүн нуруна чагылышып жатты. Карагер үңкүрдүн оозунда аттоп, бейпилдик орногондой болду. Бирок тынчтык көпкө созулган жок. Түшкө маал тоо жаңырып, алыстан катуу күрүлдөгөн, абаны кескен кызыктай добуш угула баштады. Добуш барган сайын күчүп, таштардын арасында жаңырып жатты. Карагер тынчсызданып, кулактарын дикиңдетип, үңкүргө керек ачты. Бекзаттын өңү кубарып кетти. Ал жарадар экенине карабай, ордунан ыргып туруп, үңкүрдүн оозуна жакындады.
Жат жерге, деп кекірді ал Айпериге. Айпери жерге боорун бергенде үңкүрдүн терезесинен сыртты караган Бекзаттын жүзүнөн тер кетти. Аскарбековдун адамдары тоодон жөө кууп жете албасын түшүнүп, эң акыркы жана эң коркунучтуу куралын тик учакты, вертолетту ишке киргизишкен бул. Капкара терезелери караңгылатылган тик учак Капчыгайдын үстүндө калкып, аскаларда бирден тинтип келе жатты. Тик учактын эшиги ачык, ал жакта снайпердик мылтык кармаган эки адам отурганы даана көрүнүп турду. Алардын бири Самат эле. Анын бетиндеги кечек ижараты таңылуу, көздөрүндө өч алуунун оту жанып турду. Тик учак үңкүрдүн тушуна келгенде, анын катуу шамалы карды сапырып, үңкүрдүн ичине чаң кирди. Алар үңкүрдү байкап калыштыбы? Деп Айпери титиреп сурады. Азырынча жок. Бирок карагердин издери кардын бетинде калып калган. Алар изди кууп, так ушул жерге келишет. Биз тузакка түштүк, Айпери, вертолетка каршы менин мылтыгым оюнчук эле болуп калат, деди Бекзат тиштенип. Соңку чечим. Тик учак үңкүрдүн үстүнөн айланып, андан 100 метрдей алыстыктагы тегиз аянтчага кона баштады. Ичинен 5 куралчан адам секирип түшүп, иттерин ээрчитип, изди кууп үңкүрдү көздөй келе башташты. Бекзат Айпериге кайрылды. Анын көздөрүндө чечкиндүүлүк бар эле. Айпери, флешканы бекем кат. Мен сыртка чыгып аларды алакстам. Алар мага алаксыганда, карагер сени тоонун экинчи бетине, коопсуз жерге алып чыгат. Бул менин акыркы сөзүм. Сен жашашың керек. Жок. Айпери Бекзаттын колуна асылды. Сизди атып салышат. Мен сизсиз эч жакка барбайм. Андан көрө флешканы аларга берип багынып берели. Багынсак экөөбүздү тең өлтүрүшөт. Мен толукмун, менин үйүмдө душман өз билгенин кылбайт. Карагер, бери кел. Бекзат тулпарды даярдады. Сырттан Саматтын кыйкырган үнү угулду. Жылкычы. Биз сенин үңкүрдө экениңди билебиз. Чык сыртка. Бул жолу качып кутула албайсың. Бекзат кошу оз мылтыгына акыркы эки угун салды. Ал Айперине маңдайынан өп карагердин чылбырын кыздын колуна карматты. Өлүм менен бетме бет келер мүнөттөр согуп жатты. Бекзат үңкүрдүн эшигин тээп ачып, сыртка ок чыгарып атылып чыкты. 6 бөлүм. Ак кардагы ар намыс жана эркиндик таңы. Бекзат үңкүрдүн эшигин тээп ачып, сыртка атылып чыкты. Анын көздөрүндө өлүмдөн коркуу эмес, бир бейкүнөө кыздын эркиндиги үчүн жанын берүүгө даяр болгон тоолук жигиттин каары бар эле. Тоо абасы муздак болгону менен кармаштын илеби айлананы ысытып жибергендей болду. Каш ооз мылтыктын үнү тоо ичин жарып өттү. Баам! Саматтын жанындагы эң алдыда чуркап келе жаткан куралчан бандит көкүрөгүн кармап, ак кардын үстүнө кулады. Экинчи окту Бекзат көтөрүлүп келе жаткан тик учактын, вертолеттун айнегине каратты. Ок тик учактын алдыңкы айнегин бир кырата талкалап, учкуч карканунан рулду буруп, асмандагы темир куш тең салмактуулугун жоготуп чайпала баштады. Аткыла! Тирүүлөй сойгуланы! Деп бакырды Самат, автоматтын стволун Бекзатка буруп. Октор жамгырдай жаап, таштарды талкалап, чаңын асманга сапырды. Бекзат таштын артына жашынууга аракет кылды, бирок октордун бири анын сол бутуна тийип, ал тең салмагын жоготуп кар үстүнө жыгылды. Мылтыгы колунан ыргып кетти. Анын куралы да, күчү да калбай калган эле. Самат мыйыгынан күлүп, Бекзатты көздөй жай кадам таштап келе жатты. Кач, Айпери. Жөнө. Деп антаду Бекзат үңкүрдү көздөй башын буруп. Тулпардын каары жана кыздын кайраты. Бирок Айпери качкан жок. Тоо башындагы бул бир нече күн шаардын назик, каркок кызын таптакыр баш кадамга айланткан эле. Ал Бекзатты өлүмгө кыйып, жалгыз кете алмак эмес. Күтүлбөгөн жерден үңкүрдүн ичинен капкара карагер октой атылып чыкты. Анын үстүндө Айпери Бекзаттын кемселин жамынып, аттын жалына бекем жабышып отурган. Карагердин көздөрүнөн от чачырап, оозунан ак көбүк агып, ал кадимки жоокер аттарындай салгылашууга кирди.
Тулпар Саматтын алдына жетип барып, эки буттап тик турду да абаны жаракатуу кишенеди. Бул көрүнүштөн бандиттердин үрүйү учуп, артка чегиништи. Карагер алдыңкы туяктары менен Саматтын колундагы автоматын тээп учуруп, өзүн кар үстүнө жыгылтты. «Бекзат, колумду кармаңыз», деп кыйкырды Айпери аттын үстүнөн эңкейип. Анын үнүндө буйрук да, жалынуу да бар эле. Бекзат бар күчүн жыйнап Карагердин эринин жана Айперинин колунан кармап. Үйдө күдүрүлдү. Айпери аттын башын кайра үңкүрдү көздөй бурду. Табияттын өкүмү, аппак ажал. Бирок окуя муну менен эле бүтүп калган жок. Тик учактын гүрүлдөгөн үнү, мылтыктын жаңырыгы жана Карагердин тоону титиреткен кишенегени кылымдар бою чокуларда топтолгон калың кардын катмарын козгоп жиберген болчу. Үрүй учурган, тереңден чыккан күрүлдөгөн үн угулду. Жер титиреп, тоонун чокусунан ылдыйды көздөй миңдеген тонна аппак кар, муз жана таштар аралашкан көчкү, лавина улап келе жатты. Бул табияттын өзүнүн соту, тоо рухтарынын каары эле. «Көчкү! Качкыла!» деп бакырды бандиттердин бири, бирок кача турган жер жок болчу. Айпери Карагерди үңкүрдүн эң терең, бекем таштар менен курчалган төрүнө киргизди. Алар бири-бирин бекем кучактап көздөрүн жумуп, дубалга жабышты. Ошол замат сыртта дүйнө астын үстүн болуп, айлананы капкараңгылык жана кулак тундурган ызы чуу каптады. Кар көчкүсү үңкүрдүн оозун жарып өтүп, Саматты, анын бандиттерин жана башкаруусун жугаткан тик учакты заматта шыпырып, терең туңгуюкка алып кетти. Эркиндиктин таңы. Бир нече мүнөттөн кийин гана айлана жымжырт болуп калды. Үңкүрдүн ичине кар толуп калган, бирок алар аман эле. Карагер акырын бышкырып, үстүндөгү чаңды күбүдү. Бекзат менен Айпери көздөрүн ачып, бири-бирин карашты. Алар тирүү калышкан эле. Сырттагы карды тазалап үңкүрдөн чыгышканда таң атып келе жаткан. Төмөндөгү Капчыгайда толугу менен кар басып, кечээги коркунучтун изи да калбаптыр. Табият баарын өзүнүн аппак жуурканы менен жаап тазалап салган экен. «Биз жеңдик, Айпери. Эми сен эркинсиң», деди Бекзат жылмайып, бирок алсырап кулап баратты. Айпери аны жөлөп Карагерге мингизди. Эми жол ачык болчу. Акыйкаттыктын орношу жана жаңы жашоо. Арадан 3 күн өттү. Алар Карагердин жардамы менен тоо кыркаларын ашып, Кошуна мамлекеттин чек арасына жакын жайгашкан көз карандысыз журналисттердин базасына жетишти. Айпери өмүр үчүн күрөшкөн флешканы аларга тапшырды. Эртеси күнү эле бүткүл өлкө боюнча чоң жаңжал чыкты. Флешкадагы маалыматтар интернетке тарап, Аскарбековдун жана анын артында турган коррупционер чиновниктердин чыныгы жүзү ачылды. Жогорку бийлик чукул операция жүргүзүп, Сойкукананын тамыры кыркылып, Аскарбеков жана анын шериктери темир торго камалды. Ал жакта кулдукта жүргөн ондогон кыздар үйлөрүнө кайтышты. Бул маалыматтык жарылуунун артында ким турганын эч ким так билген жок. Болгону эл арасында бир баатыр кыз жана тоолук жигит мафияны кулатты деген имештер гана калды. Эпилог. Жаздын келиши. Кыш бүтүп, тоолорго жаз келди. Ала тоонун койнундагы жашыл жайлоодо дарыянын жээгиндеги кичинекей жыгач үйдүн морунан түтүн булап турду. Үйдүн алдында Бекзат аттын ээрин оңдоп отурган. Анын буту жана далсы айгып, жүзүнө кайрадан тоолуктардын нуру кирген. Ары жакта жапжашыл чөптүн үстүндө Карагер аттоп жүрдү. Тулпар эми капастагы туткун эмес, эркиндиктин символуна айланган болчу. Үйдүн эшиги ачылып, Айпери чыкты. Анын үстүндө шаардын жука, жасалма кийимдери эмес, тоолук келиндердин жөнөкөй, бирок жарашыктуу көйнөгү бар эле. Анын көздөрүндө мурункудай коркунуч эмес, бакыт жана чексиз мээрим жанды. Ал Бекзаттын жанына келип, ысык чай сунду. Бекзат чайды алып, кыздын колунан бекем кармады. Алар сүйлөшкөн жок. Болгону тоонун таза басынан терең дем алып, алдыдагы узун жана бактылуу өмүрдү карап турушту.
Алардын сүйүүсү ызгаардуу түндө кан жана көз жаш менен сыналгандыктан аны эч кандай бороон буза албас эле.